Садыр Нуркочович, мына мэрлериңиз, немелериңиз вообще иштебей атат, чынын айткандачы. 7 көчөбүз тупик. Бардан тоготпойт, адам катары көрбөйт. Ал үй полный өрттөнүп кетти. Бул да бирөөнүн участогу. Ак Ордо 3 конушунун тургундары 7 көчөнүн башына үйлөр салынып, негизги жолдор жабылып калганына нааразы. Мындан улам тургундар кошуналардын үйлөрүнүн алдынан өтүүгө аргасыз болуп, ыңгайсыздыктар жаралганын айтышат. Бул көйгөй күнүмдүк каттамга гана таасирин тийгизбестен, өзгөчө кырдаалдарда да олуттуу коркунуч жаратарын кошумчалашты. Биз Ак Ордо 3 жаңы конушунун 498-контурдун жашоочулары. Биздин контурда 7 көчөбүз тупик. Мына бул артта тургандай жылчык жок. 7 көчөбүз тең ушундай. Карапайым эл бул жерде жашаган кары картаң 1-класстан 3-класска чейинки жаш балдарыбыз остановкага жетиш үчүн 1,5 километр жөө басып кыйналып жатышат. Биздин ушул көйгөйүбүздү барбаган жерибиз калган жок. Бир жылда 3төн 7 жерге арыз таштайбыз. Эч жерден эч кандай жакшыраак жооп ала алган жокпуз. Айбек Жуншалиев премьер болуп турганда бир көчөнү ачып берген. Ошондон бери мэрияга дагы, глава архитектурага, госрегистр бардык жерге кайрылдык. Эч жерден эч кандай жооп ала алган жокпуз. Вице-мэр Алиев келип дагы тартып кеткен. Камерага тартып, баарын чечкенге аракет кылабыз, баарын чечип беребиз. Комиссия түзөбүз, карайбыз деген. Өткөн жумада Алиев менен дагы жолугушуу болду. Көчө башчылар, активисттер менен чогуу барып сүйлөштүк. Сүйлөшүүдө Алиев айтат: "Эми буларды 7 үйдүн ээлерин сотко беришибиз керек. Сот аркылуу чечпесек, бул чечилбей калды" дейт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз гана калдыңыз. Биздин бир гана ишенич арта турган сиз эле болдуңуз. Сиз карап, өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып ушу 7 көчө башын элге чечип берсеңиз жакшы болот эле. Ачып бериш керек. Ачып берсе. Бизде деген красный линия деген болот. Мусордун машинеси, скорыйдын машинеси, пожардын машинеси кириш керек. Ага эч кандай жол жок. Былтыр бир үйдө өрт чыгып, пока пожарныйдын машинеси жолду таап айланып келгече ал үй полный өрттөнүп кетти. Мына ушундай ситуациялар болот. Биз эч кандай эч кимден эч жакшы жыйынтык уга албай атабыз. Сиз гана чечип берсеңиз, ушуга жакшылап киришип, өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып ушуну чечип берүүңүздү суранабыз. Өткөндө жолугушууда Айбек Жуншалиевич задание берген. Мыйзам чегинде ошол жолдорду ачып берсеңиздер, азыркы учурда мусорка кире албайт, скорый помощь айланып келет. Бул жерде мындай да, бул жерине барганда азыр мына 7 жол эле эмес, аякта көптөгөн ушундай көрүнүштөр бар да. Жеке турак жайлар убагында алар дагы айтайын башламандык, өз билимдик менен эле курулуп кете берген да. Жолду эч ким салган эмес, тротуардын вообще даже мындай куручу мүмкүнчүлүгү да жок таптакыр. Баары эле тыкыз болуп эле куруп алган да. Анан ошол жерине чыгып, негизи мен сунуш кылат элем. Мына МТУларга, акимиятка ушул биздин архитектура менен анан кызматкерлериңерди бир бөлүм түзүп, ошолорго ушундай маселелерге жибериш керек да. Булар деген уже принудительный сервитут коюш керек. Эгер принудительный сервитут коюп туруп, жанакындай проезддерди койбой турган болсок, анда келечекте ал бияк айтканда туура эле, аксакал айтканда аякта андан да чоң көйгөйлөргө айланат. Ал азыр дачалардан бир айырмасы жок болуп калды да. Дачаларда дагы бир айланып атып бир жерге кире алат экенсиң, атаяктан уже мындай бууп койгон ар кайсы тарабынан. Замдарыначы, бирок азыр 2 замы азыр кетип калды, ким карайт билбейм. Могу жерде суу бар, суу. Азыр мен силерге көрсөтөм го сууду. Ошо чыгып турат берди. Водоканалга арыз менен кайрылсак, алар айтат, могу жерде бошотуп бергиле, сууду биз чүрүп беребиз депчи. Эми азыр бул деген өткөндө эле айттым го, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул өтө кооптуу. Бир жаман ойдогу кишилер же бирдеке дрель менен тешип туруп ут салып койсо, канча деген 1000 киши бар бердечи. Ошону чечип бериңиздер. Анан мэр дагы жолугушууда айтты эле, могу жерде эмки жылы могу жерге канализация, газ каралат уже титулда депчи. Ушул жерден кантип өтөт? Өзүңөр карап көрүлөчү. Мусор машина болсо келип кайрыла албайт берде. Мусор берде араң зилдер жүр да. А чоңураак машина келсе өтө албайт берде. Анан дагы урматтуу өкмөт,
Мынау биз госрегистрден эмне алсак барго, булардын мындай болуп атат мерде. Кыргызстанда мыйзам чыгарган. Могу жердечи мында Государственное агентство архитектуры и строительства жилищного коммунального хозяйства при правительстве Кыргызской республики дейт. 24/20 номер 39. Ушул жерде так жана даана жазып турат. Тупик деген 150 метрден ашпаш керек деп. Разворотный круг болуш керек деп. Для проезда жанагындай коммунальный услуга, пожарный машина депчи. Азыркы учурда мына госрегистр эмес архитектура строительство өзүнө каршы иштеп туруп буларга берип атабы же кандай эмнедечи? Ал закон иштеш керек да. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Бизде урматтуу президент мыйзамдаштырып берди буларды. Эми биз да ошо мыйзамдуу кылып буякта көчөнү ачып бергиле да. 550 метр, 600 метр болот мына көчөлөрчү. Бардыгы. Ошонун бардыгы жабык. Ар бир үйдүн кычыгынан, ар бир үйдүн түйүнөн жаман көрүнүп, ар кимге жаман көрүнүп өтүп жатабыз. Биз деген сизден суранарыбыз, ушул жолдорду ачып берсеңиз, жолдун башынан биз деген ушул жерден өтүп туралы, жолду ачып тургула, пока чечилгиче десек, бизди жаман көрүп, силер өтпөшүңөр керек бул жактан. Бул жак биздин огородубуз. Бул жак силерге тиешеси жок деген бизге сунуштар келип атат. Бул тупиктен эптеп өтүп, ушул жактан автобуска түшөлү десек, автобус албайт бизди. Остановка жок. Остановкадан токтотуп кой десек, балдарды до конца алып барып туруп 500 метр этегине түшүрүп коюп атат. Балдарыбыз айла жок, кайра айланып келгенге туура болуп атат. Эртең менен эрте караңгыда ушундай Караңгыда кетишет. Биз ойлойбуз, бул тупик көчөнү ачыш менен келечекте бир чоң проблемалардын жолун буйбуз депчи. Ошол себептен кайрылууларды кылып атабыз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мынакей Садыр Жапаров сизге кайрылуубуздун себеби ушул көчөлөрүбүздү бул жакты тарсаң, бул жакта ушул көчө менен келем мен. Бала чакам менен бүт ушул жерде мисалы менин көчөмдө эле 55 киши жашаса 80 киши күнүнө жумушка. Азыр мен сизге жолду көрсөтөм. Жүрсөңүз. Азыр ушул көчөнүн башында тупик. Анан мен бул жерден келем дагы. Бул да бирөөдүн участогу. Мен ногу жерден өтөм мынакей акырын. Ушул жерден бала чакам менен каттаганыма 3,5 жыл болду. Az men sizge daha көрсөтөм Садыр Жапаров. Мынакей ушул көчө менен бала чакам менен ушул көчөдөн 85 киши күндө каттайт да. Өзүңүз көрүп мына факты да. Сизге кайрыла албай, мына Сокулуктун чоңдоруна, Зарянын чоңдоруна кайрылып жадап бүттүм. Садыр Нуркочоевич, сизден сурадыч. Ушул көчөлөрдү ачып бериңиз. Мына көчөнү караңыз мынакей. Бул да бирөөдүн участогу. Ушул жерден келем. Каяктан конок келсе ушул көчө менен алып келем да менчи. Ушул көчө менен ушундай кылып өтөм. Бул да эртең үй салса, бул да жабылат да. Мынакей жакын арада. Эми бул жака өтсөң, ушул эртең үй салат 3 күндөн кийин. Бул көчө жабылат. Мындай каттаганыбызга 5 жылдын жүзү болду да. Анан Садыр Нуркочоевичтен да бир сураныч. Мындай бул көчөнүн этегин караңыз. 600 метр бар. Садыр Нуркочоевич да сураныч. Мындай мына көчөнүн башы 600 метр. Ушул вагонетка турганда 5 жыл болду. Ушул жерден бала чака менен 85 киши күндө каттайт ушул жол менен. Мына өзүңүз көрсөңүз, мына башы тупик. Муну башында участок алып атканда айткам мен. Бул жерден алгыла пустой участок бар, бер жол деген болот десем, вообще укпай койгон. Сокулуктун мэрлери, мына Зарянын мэрлери бүт вообще укпайт. Чече турган эки эле кишиники бер. Эки кишини мамлекеттин кызматкерлери чече албай атат. Садыр Нуркочоевичтен сураныч. Болбосо бир келип кетиңиз. Өзүңүз факты көзүңүз менен көрүп кеткениңиз жакшы болот да. Айтарым ушул мындай көчөдөн 9 көчө бар азыр. Тупик бүт ызы чуу буякчы. Сууду айтпай эле коюңуз. Ошого өзүңүз бир келип көрүп кетсеңиз да жакшы болот эле, өзүңүз карап бериңиз ушуну сураныч. Ушул бул жакты да көрсөтөйүн. Мына мен азыр салынып аткан үйдү да көрсөттүм. Мынакей азыр мен каттап аткан жолду көрдүз. Азыр бул жерден дагы бирөөнүн үйүнөн өтөм да, мен бирөөдүкүнөн өтө турган болсом, наркы кошунан өтө турган болсом, ушул жерден кычыктан өтүп, анан өтүп барам да. Мынакей бул киши сатып алып атканда мен айткамын. Ушул жерди алып эле коюңуз, бул жер пустой, ушул жерди алыңыз десем укпай койду. Кече сатып алайын деп жолу менен сүйлөшсөм да укпай койду. Садыр Нуркочоевич, ачыгын эле айтайынбы? Мына мэрлериңиз, немелериңиз вообще иштебей атат, чынын айткандачы. Барсаң тоготпойт, адам катары көрбөйт. Кече келишти, адам катарында эсептебейт да биздичи.
Siz özünüz gelmeyince bu yer çeçilip turgan nerse emes da bu yer. Ошон үчүн бул жерлерди көрүп алыңыз. Ишенбесеңиz өзүңүз ошо мэрлерди эстип келиңиz. Мынакей ушул көчө менен ушинтип өтөбүз да. Ысык суук марекеге, тойго, бир жакка конокко кетип алсаң, кош туугандарың ушул көчө менен эстип барасың да. Сиз келип муну чечип бербей турган болсоңуз, бул жерлерди билбейм кандай. Мынакей ушун менен өтөсүң да, ушинтипчи. Азыр көрсөтөйүн. Мына могу үйдү бар көрсөт. Ушинтип огороттор тебелеп өтөсүң, жаман көрүнөсүң, жакшы көрүнөсүң. Бул элдин көйгөйү. Эми бул жактан өтсөңөр, бул дагы тупик мынакей. Заңгырат үйдү салып койгон. Ушу жынча жолду көрүп туруп, мэрлерди уруксат берип койгонуна таң калам да мен. Бүт ушундай болуп түшкөн Садыр Нуркожоевич. Ар бир көчөдө бар, мындан да чоң үйлөр бар. Ача турган вариантыбыз ушуларды бузса, наркы көчөгө чыкмакпыз. Наркы көчө анакей. Бул көчө бул менен эптеп жашайт. Мында кайдан 7-8-9 көчө бар. Бул үйлөрдүн ээлери бизге комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми Ленин райондук муниципалдык администрациясы көчөлөрдүн башындагы жер тилкелери жер мунапысынын алкагында мыйзамдаштырылганын билдирди. Муниципалитет 2023-жылы аталган аймактын курулуш схемасы бекитилип, турак үйлөргө мыйзамдын негизинде уруксат берилгенин кошумчалады. Ленин администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы Ак Ордо конушу 498-контурундагы 7 туюк көчөсү боюнча кайрыган кайрылууну карап чыгып, төмөнкүлөрдү маалымдайт. Жогоруда көрсөтүлгөн туюк жолдор болуп, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-жылдын 31-майындагы номер 291-токтому менен бекитилген жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын жана жерге мунапыс берүү тартиби жөнүндө жобону жетекчиликке алып, 2023-жылдын 29-мартындагы номер 174-Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын токтому менен курулуш схемасы бекитилип калгандыгына жана Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 1-апрелиндеги номер 21 жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамынын 5-беренесинин 4-бөлүгүнүн 2-пунктусу комиссия жер мунапысынын объектиси болуп саналган аймактардын жер участокторунун чектерин бекитет. Ушул эле мыйзамдын 9-беренесинин 2-бөлүгү курулуштун башка пландарынын жана схемаларынын жоктугуна же курулуштун башка планында жана схемаларында жер участогунун жок экендигине байланыштуу белгиленген тартип берилген жер участокторунда жеке турак үйдүн долбоордук документтерин макулдашуудан баш тартууга жол берилбейт.